Саламатсыңарбы? Менин атым Бекзада Муратбекова. Мен ушул англис тилин үйрөнөм дегендерге, же көптөн бери баштап, бирок кандайдыр бир жыйынтык чыгара албагандарга, же жаңы эле эч нерсе билбейт, бирок кандай үйрөнөм деп аткандарга атайын ушул каналды ачкам. Бул каналда мен англис тилин кыргыз тилинде түшүндүрөм. Кыргыз тилинен англис тилин дароо үйрөнүп алсаңыздар болот. Өзүм жөнүндө айтсам, мен лицейди тил профилин бүткөнмүн. Андан кийин Аутсада окуганмын. Ал жерде жалаң баардыгы англисче. Азыр Америкада жашайм, окуйм, иштейм. Атайын ушул каналда силер берген суроолорго мен жооп берип, кайсы бир темаларды, оор болгон темаларды жеңил тил менен түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Менин каналым менен бөлүшүп коюңуздар. Жаңы келгендер болсо кош келдиңиздер, жазылыңыздар. Ал эми окуп жаткандар болсо, башкаларга да бөлүшүп айтып коюңуздар. Ошол менин каналыман окуган, үйрөнгөн нерсеңердин акысын ошентип төлөдүм десеңер болот. Анда кеттик. Бүгүн Future Simple'ды түшүндүрүп бермекчимин. Future Simple'да англис тилиндеги башка чактардагыдай эле жөнөкөй бул келер чак. Менин оюмча, ошо simple чактардын ичинен, ошол учур чак, өткөн чак, эң оңою ушул келер чак. Анткени ушул формуласы абдан жөнөкөй. Кандай түзүлөт? Ошол тилди окурдан мурун ошол формуласын кандай түзүлөт, ошону жакшы түшүнүп алуу керек. Мисалы, сизден кичинекей бала келип сураса, келер чак кандай түзүлөт деп сураса, сиз айтып бергендей, мисалы, затоточ турат, андан кийин will деген сөз турат, андан кийин этиш келет. Кандай этиш келет? Этиштин биринчи формасы келет деп айтып бере алгандай. Ал эми суроо бергенде кандай келер чакта деп айтса, will деген сөз башында турат, андан кийин затоточ турат, андан кийин этиш турат. Кантип отрицанияны айтабыз? Мындай болбойт же барбайм деп, мисалы. Анда затоточ, will деген сөз, not деген сөз, андан кийин этиш. Ушул нерсени тилди үйрөнүп, ушул учур чакты үйрөнүп баштаардан мурун ушул концепцияны, ушул формуланы абдан жакшы түшүнүү керек. Эгерде ушул формуланы түшүнбөсөңүз, кайра көрүңүз, суроо бериңиз билбесеңиз. Бирок андан ары өтпөңүз. Бул өтө маанилүү нерсе. Мындай өзөгү деп айтса болот да. Учур чактын өзөгү, ошол формуласын жакшы билүү керек. Ал эми калгандарын азыр экранда мен жазып көрсөтөм, мисалдар менен кандай колдонулат, кандай нюанстар бар. Мен силердин ушул каналдын абдан мындай өнүгүп жатканына абдан кубанычтамын. Демек, менин каналымдан көп кишилер пайда алып атат. Мындан дагы өссө деп ойлойм. Мындан дагы көп адамдар пайда алып, ошол окуп аткандарды мен жолун кыскарткым келет. Кайсыл нерсе маанилүү, кайсыл нерсеге көңүл буруш керек, кантип башташ керек, кыргыз тили менен ошол мындай оор темаларды, кыргыз тилинде кандай айтса, кайсыл маанини билдирген сөз ошону айтып атат деп жеңил түшүндүрүп бергенге аракет кылып атам. Демек, ийгилик сиздерге. Баштадык анда. Ким бүгүн жаңы кошулуп аткан болсо менин каналыма, же жаңы англис тилин үйрөнүп аткандар болсо, буга чейинки видеолорду көрүшүңүздү сунуштайм. Алар мындай базовый, фундаментальный нерселер түшүндүргөн нерселерим бар. Ошондон баштасаңыз туура. Эгерде англис тилин кичине билсеңиз, мурунтадан менен көрүп үйрөнүп атсаңыз, анда кеттик. Келер чак бул future simple. Future simple, мисалы, кыргыз тилинде эле бир нерсени кылам, мен эртең иштейм, мен бул жерде окуйм, мен эртең мектепке барам, биринчи күнү мен спорт залга барам деп айтсак, ушул future simple колдонулат. Мындай кыскасынан айтсак, бул кандайдыр бир кыймыл аракет келер чакта болоорун айткан учур. Эң мен менен сабак өткөндөр билет, мен эң биринчи формуладан баштайм. Бул келер чактын формуласы кандай? Subject plus will деген сөз, анан verb. Subject бул затоточ, андан кийин will деген сөз, анан этиш. Этиштин биринчи формасы колдонулат. Ушуну абдан жакшы түшүнүү керек. Мисал берейин түшүнүктүүрөөк болуш үчүн. I will
work tomorrow. Ертең мен іштеймін. I will work tomorrow. Бұл I деген subject, бұл will деген сөз қосылды, бұл work етіш. Учурчак жеңіл деп айтпадым мурун. Эмне үчүн? Анткени бардык бул жерде өзгөрбөйт да. Бардык эле учурчак зататоштон кийин will деген сөз коюлат, андан кийин эле этиштин биринчи формасы коюлат. Эң оңой. Эми башка мисалда карайлы. Мисалы I'ды колдонбой. You will go there. Сен ал жерге барасың. Will деген сөз атайын ошол учур келер чакты жасаш үчүн колдонулат. Силер балким уксаңар керек. Will power деген сөздөр да. Will деген ушул мындай желание, will башка мааниде да колдонулат, бирок бул жерде колдонулганы бул ошол келер чак экенин билдирет да. Мисалы сүйлөм ичинде бул сөз өзүнчө эч нерсени билдирбейт, болгону келер чак экенин айтат. Мисалы you, сен, go деген сөз барасың. То есть мол экөө кошулуп келер чакты билдирип жатат. Андан кийинки кантип мисалы отрицанияны жасасак болот. Мисалы мен ушул эле сүйлөмдү алалы, силерди конфьюз кылбаш үчүн. Мен эртең жумушка барбайм деп кантип айтабыз? Анын формуласы subject plus will plus not plus verb. Ошол эле not деген сөздү кошуп койдук. Мисалы I will not work. Бул жерди карасак, мына I will not. You will not go there. Сен ал жерге барбайсың. Мен аны албаймын деп айтса кандай болот, мисалы. Жок, мен башка сөздү коелу. She деген ана деген сөз. She will not buy that bag. Ал сумканы албайт. Ана деген сөз. Эми суроо бергенде кандай? Суроо бергенде will деген сөз астына чыгат. Андан кийин subject, андан кийин verb колдонулат. Бул суроону мындай кылып коеюн. Мисалы, ушул эле сүйлөмдөрдү алайын. Так. Will I work tomorrow? Суроо белгиси. Мен эртең иштейминби? Кайра эле кайсы этиш болбосун, баары бир суроо бергенде да will эле колдонулат. Мисалы, will you go there? Сен ал жерге барасыңбы? Деп сураганда. Ал сумканы сатып алабы деп айтсак, will she buy that bag? Мынакей жөнөкөй эле. Мол суроо бергендин формуласы. Мол отрицать эткенде. Ал эми мол болсо жөнөкөй сүйлөмдөрдү куруш үчүн. Эң жөнөкөй эле экен. Эми бул жерде мен жөн эле сүйлөмдөрдү бердим. Бул силер ойноп көрсөңөр болот да. Мол айдын ордуна башка сөздү коюп, мисалы my mom, менин апам, will, мисалы эмне? Sleep,
That time, мисалы, ал убакта уктаган болот. Могул сөздүн ордуна башка сөздү коюп, мисалы, Bella, will, мисалы, эмне? Study, afternoon. Ошол сыяктуу. Же болбосо могул этиштин ордуна work ордуна башка сөз коюп көргүлө. Buy, eat, go, каалаган сөздүн ордуна. Эң негизги бул нерсе биле турган нерсе могул формулаларды жакшы билиш керек да, анан колдонгонду. Эми ушул эле дагы келер чакты билдире турган бирок башкача формула менен колдонгон дагы бир варианты бар. Бул башка формула менен түзүлөт, бирок бул формуладан айырмасы бул жерде бул сөзсүз, мисалы, болот деген сыяктуу да. 100%. Ал эми орус тилинде собираюсь деген сөз бар го. Я собираюсь, например, что-то делать. Ал жерде 100% кыларын билбейт, бирок ошондой кыламго, барамго, жасаймго, кылган атам, жасаган атам деген кыргыз тилиндеги маанини англис тилине котором десеңиздер, анда могул формула менен жасайсыңар. Subject plus to be этишинин учурчактагысы. To be этишинин учурчактагысы present. Муну билбесеңер, мен атайын ошо to be жөнүндө көп кенен түшүндүргөн видеом бар, ошол жерден көрүп алсаңыздар болот. To be, андан кийин going plus to plus verb. Ушул формула, мисалы, I'm going to study, мисалы, мен окуган атам, мен сатып алган атам, мен жасаган атам, мен барган атам, мен сүйлөшкөн атам десеңер, 100% ошону жасаганыңар келер чакта билбейсиңер, бирок кандайдыр 50%, 30%, 10% жасаймго, барамго, жасаган атам деп айтсаңар, орусча айтканда неуверенно, ошол мындай собираюсь деген сөз ушуну точно айтат да. Мисалы, I am going to buy that bag. Мен ошол сумканы сатып алайын деп атам. So you are going to эмне деген мисалды айтсам, watch new movie. Сен ошол кинону көргөн атасың деген сыяктуу. Мисалы, she is going to explain. Ал азыр аны түшүндүргөн атат. Мунун формуласын карасак, бул жерде муну жасаш үчүн to be'ни колдонгонун жакшы билиш керек. Көрдүңүзбү? Анткени бул жерде өзгөрүп кетти. You'га a коюлду, she'ге is болуп калды, I'га am болуп калды. Ушуну жакшы билбейинче муну колдоно албайсыз. Бирок ушул формула дагы келер чакты билдирет. Кандай келер чакты? Качан сиз бир нерсени жасайсыз, бирок ошону толук кандуу жасаыңарга ишене албасаңар. Мисалы, мен жасаймго, мен кылган атам же мен мынтип кылам, мындай кылсамбы деп атам деген сыяктуу маанини билдиргиңиз келсе, ушул формуланы колдонуп жасай аласыз. Дагы бир нерсе ушул future simpleга тиешелүү. Shall деген сөз бар. Бул сөздү орус тил китептеринде берет, бирок мен ушул сөздү колдонбойт. Билип койсоңор болот. Кээ бир жерлерден колдонот, бирок көбүнчө will деген эле сөз колдонулат. Эгерде орус тилинен, англис тилинен, ошо эски орус тилинен китептеринен окуп атсаңыз, ошол сөз кездешиши мүмкүн. Анын жөнүнө чыгарып салсаңыз болот. Дагы айта турган эмне бар? Эң керектүү тайм маркерлер деген бар. Мисалы, ошол келер чак экенин көрсөтүп турган кайсы сөздөр бар, ошолорду
билишибиз керек да. Мисалы tomorrow деген сөз эртең деген сөз да. Демек tomorrow'ну колдонгондо биз сөзсүз ошол келер чакты колдонобуз да. Мисалы tomorrow. Дагы кандай сөз бар? Next деген сөз бар. Эмки мисалы жумада. Next week. Next мисалы next month. Next эмне дагы? Next year. Next мисалы Monday деп коеюн. Эмки биринчи күнү жана башка. Демек бул сөздөр учурчакты билдирип атпай, ушул сөздөрдү колдонсок, демек бул эмнеге индикатор? Бул жерде учурчакты колдонуш керек, келер чакты колдонуш керек деген сөздөр да. Tomorrow эртең, next week эмки жумада, эмки айда, эмки жылы, эмки 5-күнү, эмки 1-күнү, эмки дамне, эмки жайда, эмки кышта деген сыяктуу сөздөрдү колдонгондон кийин ушул келер чакты колдонот деген сөз. Эгер суроолоруңар болсо берсеңиздер болот. Дагы айтышат, ушул учурчакты мындай могул жерин, мисалы will менен колдонгондо. Бул жерде no plan депчи, мисалы бир нерсени планировать этпей, точно болот. Бул нерсе ошол учурчакта чечим чыгардыңар же ошондой болот деп айтканда ушул могул will менен формуласы колдонулат. Дагы бир сөз бар, жакшы, унутуп кала элек айтып коеюн. Think деген сөз бар, бөлөк. Think деген думать, ойлонуу. Ушул think сөзүнүн келер чакта колдонулушу. Формуласы мындай да. Ушул жерге эле жаза берейин. Subject plus think анан future simple. Future simple дегенде эми үстүңкүсүн карайсыңар да, үстүндө future simple'ды көрсөтпөдүм кандай жасалат. Мисалы могу жер түшүнүктүү болуш үчүн мындай кылайын. For example, I think, я думаю, мен ойлонуп атам. Мен ойлодум. I think I will go to the gym tomorrow. I think I will go to the gym tomorrow. Койгоңор, мен ойлондум. Анан формуласы кандай болот? Келер чак. Мисалы, дагы мисал берейин. I think. Бул жерде мен ойлонуп атам деген сөз эмес. Мен мисалы кандай десем. I think I will buy the car. Мен ойлоп атам, ал машинени алам эмес. Мен алам го. Мен ошол машинени алам. I think I will buy that car. Мен ал машинени алам. I think сөзүн колдонгону кантип учурчак колдонулат? Колдонсоңуз болот, мисалы. Мен ойлонуп атам, мен ойлодум. Мен алам го деген сыяктуу, Бул present эле колдонулду. Андан кийин эле бул сүйлөмдү кошуп койдук. Дагы учурчак, келер чакты кайсы учурда колдонот? Prediction кылганда, мисалы, эртең жаан жаайт го. Эле мындай болот го деп бир нерсеге prediction деген мындай предполагать эткенде. Мисалы, божомолдоп деп айтабы кыргызча. Божомолдогондо эртең жаан жаайт го деп, мисалы. Или эртең жаан жаайт деп айтсак, it will rain tomorrow. Мынакка жазып коеюн, prediction деп. Бир нерсени божомолдогондо. Prediction. Мына ушундай.
Анан дагы бир учуру predictionдан башка ордер кылганда, мисалы бир нерсеге приказ бергенде, мондай бир кандайдыр бир сен мону жасайсың, мону кыласың, сөзсүз ошону кылышың керек деп мондай бир басым жасаганда, ушул сүйлөмдү дагы келер чакта колдоносуңар. Order деп коеюн. Мисалы, for example, кайсыны мындай кылайынчы. Мисалы, you will do exactly as I say. Сен мен айткандай кыласың дегенде, мынакей. Ушул сүйлөмдү өзүңөр бул жерин өзгөртүп, кайсыга мисалы приказ бергенде, басым жасаганда, ушул маанини дагы ушул келер чак менен айта аласыңар. Же андан кийинки да бир учуру invitation кылганда, invitation. Ушул чак колдонулат. Invitation кандай формасында, мисалы, предложение кылганда, же кыргызча кандайдыр бир предложение. Мындай кыласыңбы? Мындай каалайсыңбы? Сунуш кылганда, сунуш деген сөз туура болот го. Мисалы, will you marry me деген сөздү ушул чакта айтат. Will you marry me? Сен мага турмушка чыгасыңбы дегенде, мынакей, will you marry me? Ушул чак колдонулду. Или да бир сүйлөм берейинчи. Will you come to dance with me? Суроо. Мен менен бийлейсиңби деп мындай сунуш келтиргенде, will you come to dance with me? Мынакей кыскача ушундай. Келе жыйынтык чыгаралы. Бул бүгүн эмнени үйрөндүк, эмнеге маани бериш керек. Future simple бул кандайдыр бир аракет келер чакта боло турган. Future simple'дын формуласы зататоч, will деген сөз, анан этиш колдонулат. Этиштин биринчи формасы. Мисалы, I will work tomorrow. Эртең мен иштеймин. Ал эми кантип отрицательный, мындай терс сүйлөм түзгөндө кандай түзүлөт? Бул зататоч, андан кийин will деген сөз, андан кийин not деген сөз, андан кийин этиш колдонулат. Мисалы, you will not go there. Сен ал жерге барбайсың. Кантип суроо беребиз? Эртең иштейсиңби деп айтканда, мисалы. Андан формуласы will деген сөз, андан кийин subject, андан кийин verb. Мисалы, will I work tomorrow? Эртең мен иштейминби? Же will she buy that bag? Ал сумканы сатып алабы деп суроо бергенде. Дагы башка формуласы бар, ошол келер чакты билдире турган. Бирок мындан айырмасы, мында 100% толук ишенимде эмес, 50 андан ылдый толук эмес ишенимде болуп айтсак, же бир нерсени кылам го, мынтип кылган атам, жасаган атам деп айтсаңар, ушул формуланы колдонуп түзө аласыңар. Эгерде to be'ни жакшы билбесеңер, муну колдоно албайсыңар. Мисалы, I am going to buy that bag. You are going to watch new movie. Сен ал кинону көргөн атасың. Will, shall деген сөз бар, ошо учур чакты, келер чакты билдире турган, бирок will деген сөз көп колдонулат. Shall'ды колдонбой деле койсо болот. Аларды көрсөтө турган кандай сөздөр бар? Эртең, эмки жумада, эмки айда, эмки жылы, эмки кышта, эмки мартта, эмки 3 күнү, эмки 5 күнү, эмки базар күнү деп айтканда, ушул сөздөр учур келер чак экенин көрсөтүп туруучу индикатор сөздөр. Негедир учур чакта эле көп алмаштырып атам, балким учур чакта көрүп жашаймынбы, ошон үчүнбү? Келер чакта айтам деп эле, учур чакта айтып алатам. Анан think сөзүнүн учур чактагы орду. Эгерде мен ойлоп атам, мен ошону кылам. Мен ойлоп атам, мен ойлойм ошону кылам го. Мен ойлоп атам деген сөздү колдонсок, I think'ти коюп туруп эле,
андан кийин келер чакты коебуз. Формуласын үстүнөн карап алсаңыздар болот. Эми ошол келер чакта мурун дагы тышкары кандай учурларда колдонулат? Prediction кылганда мындай болот го. It will rain tomorrow. Эртең жаан жаайт. Мындай эртең жаан жаайт го, эртең жаан жаайт. Prediction кылып атат да, эртең мындай болот го деп божомол жасаганда. Мисалы, бул бир нерсени утат го. Бул мындай кылат го, бул муну жеңет го, же андай болбойт го деп айтсаңар, ошол prediction'ды билдирет. Кээде ордерди, мисалы, сен мондай кыласың. Сен мону аткарышың керек, мону соблюдать этишиң керек, мону жасашың керек деп айтканда, ушул ордер маанисинде дагы колдонулат. You will do exactly as I say. Сен мен айткандай кыласың деп айткан сөздү айтам десеңер, ушулча колдонулат. Invitation катары, предложение мындай, сунуш, сен мону кыласыңбы, сен мону жасай аласыңбы, сен биз менен барасыңбы деп айтса, ушул сунуш катары ушулча колдонулат. Эң эле көп колдонулган сүйлөм will you marry me, сен мага турмушка чыгасың деген сүйлөм ушул жакта колдонулат. Жана башка. Сурооңуздар болсо бериңиздер. Мага Facebook'ка өзүнчө личкага жазгандан көрө мага ушул YouTube'дун астына жазсаңар мага ыңгайлуу болот эле да. Бир жерден жооп берип, бир жерден. Кээде кат жазып, анан бирок мен жооп бере электе өчүрүп коюп атасыңар, уялыпчы. Эч уялыштын кажети жок. Силер тил үйрөнүп атканда эмнеге тартынасыңар? Анткени силер бирөөнү өлтүргөн жоксуңар, бирөөгө зыян келтирбей элесиңер. Анын үйрөнүп алып ката кылган бул нормалдуу нерсе. Ошондуктан коркпой, Facebook'тан өзүнчө эже мындай деп суроо бербей, ошол YouTube'дун астына эле жазсаңыздар мага ыңгайлуу. Баардыгы бир жерде болот. Эгерде бул тема оорураак болгон болсо, менин мурунку видеолорумдан баштаңыздар. Бул канал менен бөлүшүп коюңуздар. Жаңы келгендер болсо жазылыңыздар. Силерге ийгилик каалайм. Сиздердин англис тил үйрөнүүңөрдү жеңил кылуу максатында сиздердин кызматыңыздарда Бекзада. Bye bye.